Куудулдар айтмакчы, азыр өлгөнгө дагы шарт жок деген заманга жеттикпи? Дегенибиз Бишкекте кабырдын баасы, көмүскө баасы 30 000 сомдон 3 000 долларга чейин жеткени айтылууда. Алган эмес, тирүү адамдар үчүн дагы орундарды сатып алган учурлар бар экен. Эмесе алдыдагы 50 мүнөттө НТС-тен түз эфиринде ушул теманы талкуулайбыз. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып барууданмын. Эмесе бүгүнкү коноктор менен тааныштырууга өтсөк, биздин алгачкы мен оң тарабында турган коноктон баштасак, Аскербек Алиев, Бишкек Аза кызматтары агенттигинин директору. Ошондой эле оң тарабымдагы экинчи мырза, Бишкектин түштүк батыш көрсөтүүнүн мурдагы санитары Максат Байалиев. Менин сол тарабымда Самат Сулайманов. Жана ошондой эле Бишкек шаардык турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын башчысы Нурлан Касымов мырзалар бизде конокто. Алгач биз бүгүнкү талкуубузду баштаардан мурда сөзүбүз куруу болбош үчүн биздин кесиптештерибиз ошо Азаттыктын жигиттери барып ошол жерде жеринен тартып келген материалдар бар экен. Ошондон кыскача бир үзүндүлөрдү көрүп алсак, анан талкуубузду баштайбыз. Ушул жерди 2004-жылы апам көз өткөндө атам айтып берген 16 000, 18 000 сомго алдык депчи. Андан кийин 2012-жылы атам көз өткөзөт. Анда уже мен эме караштырып эме алганда, бир көйдүрөк жактан тоолордо турат го, ошол жерден атам алганбыз. Анда уже 1000 доллар болгон да жеричи. Кийин сураштырсам эме турбайбы, бул кимде городской прописка болсо, жана казыганына эмнесине 3,5 миңди ушундай төлөткесин, ошо менен болду, жер бекер берилиш керек экен. Анысын билбейм. Билген жоксуңар болгон да? Мен билген деле эмес, ал кезде аны ойлобойт деле экенсиң да. Айтат, ошондой экен деп эле анан кылганбыз да. Доллар кызылдай эле санап бердиң. Ооба, жашыл доллар 100 доллардан 10ду, ооба. Жай керек эле десек, айтып калышты, биякта директор бар деп. Анан ошол директорго барыш керек, ошол чечет деп. Ага бардык, аны менен анан өзү ошол жерде жүргөн экен, келди, жай керек эле ушундай десек. Хорошо, бар жайларды анан тиги бир-эки жерди көрсөттү тоо тараптан. Анан баалар кандай, канча төлөнөт десек, ошол эми ар кандай деп айтты да. Жайланышканга байланыштуу ошо баасы дагы ошондой болот деп. Анан тоо тараптагыларды 20 000 сомдон деди. Анан ылдый берки арасынан асфальтчактардан жолдун жээктеринен ушул ошакты 50 000ден 100 000 сомго чейин деп айтты. Анан дагы бир жерди көрсөтүп, анан ушул жердин баасы мындай, ушуну алгыла деп эле көрсөтүп берди. Анан ошо менен эми биз бир күн кечке жай издеп таппай, анан ушул жерге келип кубанганыбыздан деле ошол акчасын берип, анан ошол жерге анан коюп калдык да. Раньше было 15 000 за землю за место, сейчас потом 35 000, теперь уже 100 000 сом. Вы представляете, я считаю, что это кладбищенская мафия наживается на горе людей. При этом никаких квитанций, никакого журнала учета, регистрации, то, что были взяты деньги у наших граждан, не ведется. То есть сплошная коррупция, местные власти либо попустительствуют, либо они в доле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер Жогорку Кеңештин депутаттары, ошол эле Бишкек шаарынын тургундарынын айткан сөздөрүн уктуңуздар. Алгач Аскербек мырза, сизден баштасак, бул кызматта канчадан бери иштейсиз? Эми мен бул кызматка келгеним бир 5 ай болуп калды. Анан өңгөчө Жогоруда мына ооба бир топ доматтар айтылып атат, ошолорго кандай жооп берет элеңиз? Азаттыкта көрсөткөндө мен убактым болуп көргөн эмесмин. Силерге чоң рахмат да. Абдан жакшы мага мүмкүнчүлүк түзүп бердиңер. Эми мындай да, бул 2012, анан 2004-жылдардагы окуяны айтып атат да. Эми ал кезде мен азыр жетекчи катары жооп бере албайт экенмин да. Анан жана бетин көрсөтпөгөн жигит дагы директорго барып сүйлөштүм дейт. Мен учурумда мындай окуя болгон эмес да. Анан эми Карамышка биздин депутатыбыз сүйлөп атат, 100 000ге чейин кетти. Бул депутат бир ай мурда парламентте көтөргөн да? Парламентте көтөргөн, мен билем мунучу. Бул сайтка да чыккан. Бул Байтиктеги көрүстөндөгү болгон окуя. Бирок Байтикте азыр 1 жыл болуп калды. Шаардын тургундары үчүн ошо жергиликтүү калк, жергиликтүү депутаттар барып туруп ошо маселени чечип азыр тыюу салган. Байтиктин көрүстөнүндө ошол жергиликтүү эле калк пропискасы бар.
көгөйлөр деп коет, ошо өздөрүнүн уруусу бар. Ошолорго гана уруксат берет, а башкаларга уруксат жок. Бир гана маселе, биздин могу кызыл аскерде ошол байтиктен чыккан көгөйлөр бар да, туугандары. Ошо кызыл аскерге илгери отурташпалган. Анан бул Феликс Куловдун убагында ошо маселе көтөрүлүп туруп, анан ошол 5 гектар жерди ошо байтиктен бөлүп берген. Анан кийин бир 2 жыл мурда мен 1-майда аким болуп иштеп турганда ушул маселени чечкенге өзүм мен тикелей катышкам. Себеп дегенде кызыл аскер ошол 1-май районуна карайт. Бул деген ак үйдө 7-этаждын деңгээлинде чечилген. Азыр ошол кызыл аскердеги жашаган ошол байтиктик туугандар ошол байтик көрүстөнүндө мындай бир суук мараке чыкса, сүйөктүү койго толук кандуу 5 гектар жерди бөлүп алышкан. Анан түштүк батыш көрүстөнүндө мен 3 суроо боюнча азыр кыскача айтып бердим. Анан азыр мен дагы ушундай фактылар боюнча иликтөө иштерди, анан инвентаризацияны толук уже бүтөлдөп калдык. Баягы мурдакы 2015-жылга чейин биздин жободо мындай деген түшүнүктөр бар да, жанакы эми ал жобо убагында орусча жазылган, баягы семейный захоронение деп коет да. Мына мисалы баягы жаш жеткен кишилер 80-90го чыгып же абышкасы же кемпири кайтыш болуп, анан экөөнүн бири калган учурда ошолор убагында суранышат. Айнан-айндар эмне кылсаңар дагы ошол мен абышкамдын же болбосо кемпирим жанына кийин мен да көзүм өткөндө келип жатам. Ошол жерге уюштуруп бергиле деп. Бул өзү шариятта да бар, бул ошо мыйзамдарда да бар. Ошондой учурлар бар экен. Биз ошонун баарын азыр тактап чыктык да. Анан мен мэрияга жетекчиликке ошо материалдарды бүтүп алдык. Биз муну караштыруу үчүн мен жетекчиликке берем да. Анан башка дагы толгон токой эми сөздөр чыгып калат да. Ошонун баарында азыр тыкыр иликтөө иштерин, териштирүү иштерин жасап ушу Кудай буйрса жакында бүтүлдөп калдык. Бир гана маселе ошо түштүк батыш көрүстөнүндө баягы мурдакка салыштырмалуу жер асыраак болуп калган да. Анан шаарда кандай? Шаарда 6 көрүстөн бар. Ошонун ичинен экөө иштейт да. Үчөө иштейт. Мына түштүк батыш, анан Урос айылында ылдый жакта ачылды. Былтыркы жылы 44 гектар. Мына ошол жака жакшынакай жол салынып койду. Жанагы квадраттар деп коет. Европейский квадрат, анан мусулмандар үчүн квадрат, анан Корей улутундагы Дунган эмедеги ар кандай ошол улуттар үчүн өзүнчө квадраттардын баарын белгилеп койдук. Анан ошол жерде баягы өлүктүү көмүү иштери жүрүп атат. Бирок анын бир гана маселеси болуп атат, шаардан алыс болуп атат да. Шаардан алыс, ушу мен өлчөп келдим, атайын деди биздин контор турган жерде, баягы эски Талчок дедиги Орозбек көчө менен түндүк тарабынан. Биштектин түндүк тарабынан 25 километр. Ал эми бул Асанбайдан ошондой адамды акыркы сапарга узатуу иштери болсо, анда бир 50-60 километрге чыгып кетет экен да. Ошон үчүн ушундай жагдай болуп атат. Айрым биздин шаардын тургандары ал жактан качат дагы, анан көпчүлүк учурда ошол түштүк батыш көрүстөнүндө айымы Ошо Кыргызстан качкандар бааны көтөрүп аткан жокпу бул жакта? Жок, эми мында мен түшүндүрүп Ошол айтайын да. мен сурайын дегеним ошол Мүмкүн болушу мүмкүн. Расмий азыр мен ошого келет. бир көрдүн дейбизби, жайдын дейбизби, кабырдын баасы канча турат? Азыр ошого келет атабыз да. Ошондон улам айрым учурларда мына биздин же болбосо тиги атабыз анан жана айтпадым мен, ошо түгөйлөр ошондо суранышат да. Анан шарты келсе, ошо жанында орун болсо, мына бул балдарды ошол жерде бул кимде максатта иштеп кеткен, булар билет, ошол жерге барып туруп анан жанагы орусча подзахоронение деп коет да, үй бүлөлүк эмедиге көрүстөндө ошого коюуга ошондой шарттар бар да. Анан жанакы баасы деп атпайсыңарбы? Мына ошо эми расмий баасы мындай. Мусулмандар көрүстөнү жанакы мындай казып келип туруп анан ар жака казанпак немеси бар да. Ошого байланыштуу 7,5 миң сом да. Бул налогу менен кошкондо. Анан европейский сөөк кой болсо ал 5,5 миң сом да, расмий баасы. Анан жанакы ээлеген аянтына жараша. Ээлеген аянтына жараша. Жанакы эме деп атпайсыңарбы, ошол баасы өсүп кетет деп атпайсыңарбы? Туура мүмкүн ошондой учурлар болгондур деп болуп аткандыр да. Азыр ошого каршы биз иштеп атабыз. Ошого каршы, ошого карата ошол коррупцияны жок кылыш үчүн ошол
жанакы шаардын тургундарына дагы ыңгайлуу шарт түзүш үчүн мына ораки жогору жактан ушу шаардын түштүк чыгыш түштүк батыш тарабында жашаган тургундар үчүн бир жакшы жагдай түзүп бериш үчүн ушу жогору жактан биз жер издешибиз керек. Өкмөт да буга барыш керек. Анан ошондо бир жакшынакай бир жагдай түзүлөт да. Эми Кудай баягы кечинен берсин. Бирок биз баарыбыз тирүү жан болгондон кийин бул жумуш эртедир кечтир ар бир инсандын башына келе турган нерсе да. Мен калган коноктордон сураардан мурда ушул жерде иштеп кеткен, ушул жерде ичинен билген Максат мырзадан сурагым келип турат. Сиз канча жыл иштедиңиз ал жерде? Биз 2002-ден бери иштейбиз. 2002-ден баштап азыр деле ушул жакта. Азыр деле ошол жерден оокат кылып, ошол жерде иштеп жүрөбүз. Жогоруда андай маселе жок экенин баардык ачык айкын болуп аткан жөнүндө сөз болбодубу? Сиз билесизби? Ошо кечээинки иликтөөдө да айткан экенсиз. Ушундай баалар ар кандайча коюлат. Анан бааларды ушундай бир көмүскө базарында баасы жөндөчү. Далилдер барбы? Бул жерде илгертен эле келатат да, булчу. Келатат, бул заказ нарядка өзүнчө акча төлөнөт. Государство госпошлиность дегенгечи өзүнчө төлөнүп туруп, анан бияка келгенде бирден өзүнчө заведующий бар, бригадир бар. Бригадирге 30 жылдан бери тиги Алиев Алихан деген бар да. Ал өзү негизи капач болуп иштейт. Бригадир эмне кылат? Көр казабы? Көр казбайт, ал ошо көрдү, клиенттер келет. Бирөө, например, бирөөсү каза болуп калса, ошо Алиханга келет. Бизге деле келсе, биз Алихансыз чече албайбыз да ал нерсени. Ал расмий иштейби? Ал Расмий иштейби? Ушундай барбы? Ал могильщик болуп числиться кылат да. Могильщик болуп числиться кылып туруп, анан местаны көрөт, Ал жер тандап береби? Тоогуга барсаң, тоогуң, например, 15 000 сом дейт. Ылдый жагың 30 000, 40 000, 50 000 деп айтат да. Ошо акчаны алат бул Алихан деген. Анан кийин өзүнүн бере турган жерлери да бар анчы. Ал өзүнө эле албайт мунчу. Директорго өзүнчө берет. Заведующий бар, заведующийга өзүнчө берет. Бул өз каалаган кылат. Директор болгондо кайсы директорго берет? Комбинаттын байкелерге. Мындай директорлор, аскер түкершикчи окшогон директорлор көп алмашты да бул жердечи. Көп киши келип атат да, напримерчи. Сүйлөгүн, Максат. Жок, биз Далилдеп туруп сүйлөгүн. биз көрүп жүргөн нерсемди айтып атам да, байке, мен сизгечи. Көрүп жүргөнүңдү айткын. Сен азыр сен жөнүндө Сиз азыр, например, сиз 5 ай болду дейсиз да, келгенмечи. Бул жаңы жылга чейин келген да бул кишичи. Декабрда баштадык. Ноябрда ошондо келген, жаңы жылга чейин эле келген. Ошондо келип жумушта деле ушундай сөздөр болгон, айылда деле сөздөр болгон да. Алихан директорго $20 000 акча берип коюптур депчи. Ай сайын 100 000 сом акча берилет деп. Бул Алихандын сөзү да. Алихан айтканда директордун долясы бар деген. Директорго өзүнчө доля чыгарып берем Максат деген да. 100 000 сом чыгарып берем деп. Азыр Самат мырза, сиз болсо укганыбыз боюнча май айынын ичинде ошол жерде жетекчи болуп иштеп кетипсизби? Мен көрсөтөндүн түштүк батыш көрсөтөндүн башчысы болупчу. Кандай жагдайда келдиңиз, эмнени көрдүңүз, анан эмне үчүн кызматтан алындыңыз? Бул жерде мындай болду да. Мен аябай өзүм ушул айылдын тургунумун да. Кайсыл айыл? Ушул Орок айыл өкмөтүнүн тургунумун, ошол жерде жашайм. Бул балдарды деле мен угуп жүрөм. Анан ушулар коңгуроо биякта ушундай коррупцион схема болуп атат. Ушундай акчалар бар дегенден аябай кызык болду магачы. Кызык болуп, анан кийин Аскар Түкешевке келип официалдуу түрдө жумушка кирдим 3 майда. Аскар Түкешев келди, мени жумушка алды, официально келип, ошо кладбищеге келип, юго-западка келип представление кылып кетти, тааныштырып кетти. Мен иштеп баштадым. Жана Алихан Алиев деген менен сүйлөштүм. Коллективчи баарын чогулттум, сурап баштадым. Бу жерде жумуш кандай, тиякта кандай, биякка кандай. Анан эми бул факт эмес, мен мындай далилдейм деп айта албайм, бирок элдин айтып аткан сөзү бар экен, что Самат, сен 3 күндөн кийин 5 күндөн жумуштан кетесиң. Себеби тиги Алихан Аскар Түкешевке $20 000 берип койгон. Бул биринчиден. Экинчиден, жана Канат Музаралиевке ставкасы $2 000 менен аны любой момент сатып алабыз. Анын ставкасы ошол эле. Потому что тиги биз чыңгыз экөөбүз бердик деген ушундай сөздөр болду. Канат Музаралиев ким? Канат Музаралиев Бишкек шаарынын депутаты экен. Ошого бердик, биз аны сатып алабыз деген ушундай айтышты. Мен айттым, андай болбойт. Бу жерде иштейли, бу жерде кандай коррупция схема? Десек, тиги Алихан айтат, Самат, бу жерде не только я беру дейт, все берут дейт. Я всех кормлю дейт.
И в том числе, давай, чоң иштешпейлиби, туда-сюда деп айтат. Ана мен айтат, мен андай болбойт, давай прекращай. Ушунун сөзүңдү Аскар Тукешев билеби десем, да, конечно, все его знают. Ты не первый, не последний деген сөзгө келди. А сен ким, должностуң ким десем, я здесь бригадир дейт. Мен түшүнгөн жок, кандай бригадир? Ты вообще чем занимаешься? Нет, я там, короче, келдер келет, я там все дела, ты, короче, дома спи, я могу тебе каждый день акча алып барып турам, теги бу деген сөздөр болду. Мен айттым, андай сөз болбойт, токтотуңуз. Деп туруп, эртеси күнү эле, где-то 2 күн ичинде мен теги комбинатка барып, заместителине жолуктум. Эсенбекке. Жолугуп айттым, Эсенбек, мен Аскар Тукешевке кирип айтпай эле коеюн, просто сиз айтып коюңуз. Ушундай сулуктар болуп атат. Чыныгы 20 000 доллар алганбы же албаганбы? Чынын надо выяснить. Ушундай сулук болуп атсам, Эсенбек айтты, Аскар Тукешевке андай акча берген, бербеген мен билбейм деди. Айтсаңыз, өзүңүз айтыңыз, мен андай нерсе мен айтып бера албайм деди. Анан кийин мен Аскар Тукешевке чын алып суроо менен кирген жокмун. Бирок бир жумадан кийин бизде планерка болду. Аскар Тукешевке кирдим, Аскар Тукешев, кирим айтып, Аскар Тукешевич, ушундай сулук болуп атат. 2 000 доллар алдыңыз белесем, Аскар Тукешев. Мен алган жокмун дейт. Жакта ушундай сулук болуп атат. Десем, Аскар Тукешев, мен категорически алган жокмун деди. Анан кийин мен иштеп баштадым. Айттым, ай, давай, сулуктар токтотойлу. Чыны ушундай болгонбу десек, бар айтат, болгон, сиз 2 күндө кетесиз. Мен чын ачууланып калдым. Эмне үчүн мен кече эле жумуштан келип, мен 2 күндөн кетишим керек? С какого цели мен кетишим керек? Канча күндөн кийин кеттиңиз? Мен 18 күн иштедим, 18 күн ичинде алып салды. Мен өзүм деле түшүнбөй калдым. Эмне себеп менен мени Аскар Тукешев жумушка алды дагы, эмне себеп мени алып салды? Мен арда же бир коррупционный схеманы токтотуп аткан үчүнбү? Же жанагы элдерге мен жакшы шарт түзүп берип аткан үчүнбү? Же жанагы мүрзөлөрдүн чекесиндеги урдалып кеткен Эмне болгон коррупциялык схеманы токтоттуңуз, анан кандай шарт түздүңүз? Арда мындай экен. Адамдар келет экен, биз ушундай коет элек бул жерге депчи. Келет экен дагы айтат экен, биз ушундай адамдарды, анан кийин биз мурда дейт, берден 50 000, 60 000 берчи элек, азыр кандай болуп калды ставка, сиз жаңы жетекчи экенсиз дейт. Айттым, мен андай берде жок, токтотулган азыр. Мен андай мурда берсе бергенсиңер, бирок азыр андай жок. Официально барасыңар, 7,5 000 кассага төлөйсүңөр. 7,5 000 расмий төлөйсүңөр. Расмий түрдө төлөйсүңөр, келесиңер, балдар коюп берет. Ошонун баары бюджетке кетеби 7,5 000? 7,5 000 ошонун ичине кирет. Же ал кандай айлык акы жана башка чарба? Балдар айлык алат. Как положено айлык алат. Ошол акча каражаттын ичинен. Каражаттын ичинен айлык алат. Ошонун ичинен балдардын зарплатасы да бар, бүт жана комбинатка жетиштүү бул эсептелип чыган болуш керек. Анан кийин ушундай негизде бул мага чейин бул схема ушундай болуп келген. Мен келер менен бул схема токтоду. Однозначно мен токтогондон кийин жана жердеги түрк улутунун адамдарын баары мага каршы чыга башташты. Каршы чыгып, тебя уберем, у нас все схвачено, теги бу деген сөздөр боло баштады. Мен айттым, мен эч ким жумуштан ала албайт. Мен бир гана Аскар Тукешев жумуштан алат. Если менин күнөөм болбосо, пожалуйста. Десем, нет, ошо өздөрүнүн упоркасын турду. Бирок мен өзүмдүн жумушумду аткара бердим. Биринчи өзүмдүн жумушумдун себеби жанагы бүт мүрзөнү инвентаризация кылып чыктым. Мындай голословно да эмес, кагаз түрүндө эмес, но видеосъемка кылып, муну сиздерге берип коеюн. Буда эмне бар? Бул жерде жана айтышып атпайбы, тиги экинчи захоронка жок, жер сатылган эмес, жанагы бирөөлөр алдын ала жер сатып алган жерлердин баардыгын мен ушул дискке түшүрүп, ушу далил катары ушул өзүмө сактап койгом. Ошол сиздерге берип коеюн деп ойлогом. Бул жерде бүт сөмка бар. Муну биз материалды албетте НТС иликтөөлөрүнө кошот деп айтып кетебиз. Бул жерде күбө адамдар да бар. Бул мен жалгыз тарткан жерим жок. Ошол жерде коллектив менен чогуу тарттык. Эми бул бир иликтөө ушул укук органдардын эмеси бир иликтөө жүрсө, мен бул нерсени доказать бере алам. Аскарбек мырза, мына сиздин дареке бир топ дом аттар айтылды. Канчасы чын, канчасы бул мындай экен да, ошол көрүстөндө ошол ороктук түрк улутундагы балдар иштешет да. Ана тилекке каршы анын баары Алиев фамилиясычы. Таяке жээн карын бөлө. Булардыкы мындай экен, бир группасы түшүп калса, экинчи группасы келип калат да, ушундай да. Мисалы бул максат мен иштеген деп атпайбы, бул иштеген экен, туура 15-жылга чейин иштеген. Жанакы тигинче сом, мынча сом деп атпайбы, ошонун баарын аралашып жүргөн билет, ошон үчүн айтып атат да. Өзү жасап жүргөн. Анан кимди Саматты мындай болду да. Себептен кызматтан алып берди. Ошо инвентаризация үчүнбү? Жок, инвентаризация эмес. Мына
мындай да, мына мен атайын мен ала келгем, мындай кагаздар бар да. Мына мен Самат ал жерде заведующий болгондон кийин эме баягы штат боюнча смотритель деп аталат. Бул жигит менен да сүйлөшкөнбүз бир нече жолу. Өзү мындай жакшынакай образованный жигит, фармацевт. Байке дейт, менин убактым деле жок дейт муну менен алышка иштегенге. Мен ошол Бишкек шаардык кеңешинин депутаты ошо кудан болот эле ошол сурангандан эле келип жүрөм деди да. Анан эми мындай да, момундай заявка болот да, заявление. Сөйөк коюлар да, ушу заявление болот, анан ушуну толтуруш керек. Анан буга мынакей смотритель катары Самат мына момундай актай бланкага кол коюп берет мына. Актай бланка, бир нече бланкага кол коюп туруп, ошол жердеги кишилерге таратып койгондо, келсе мына мен жок болуп калам, мен эме жерде болом, болбойм. Силер өзүңөр ишти бүтүрө бергиле дейт. Мына аны жакшы билген бул максаттын колуна берип койгон. Бул андай болуш мүмкүн эмес. Бул деген штат боюнча такыр коштун албайм да. азыр кое тур эми. Штат Мен 18 күн боюнча иштедим. Бул киши эки эле жолу келди. бул штат Бул боюнча киши даже кызыккан да жок ошол жергечи. штат боюнча бул иштебейт азыр. Штат боюнча иштебейт. Колунда экен. Анан кийин бул өзү туура эмес негизичи. Биз Радамант деген фирма бар да. Анан мындан Ошо тышкары кое Радамант деген тур. фирмадан ушундай мен пачканы алгамда Алиевдин подписи менен. Кое тур мына. Мындан тышкары арыздар келип түштү да. Эми жана мурда эстеликтерди кээ бир жерлерге европейский көрсөтөндө жерде сөөк жатса бияка стол коюп коюшат да, таштан коет. Анан мындай темир оградкалар коет. Анан ошолорду битке баягы снасти этип алып жиберишти да. Анан арыздар келе баштады. Анан ортодо жанакы бир улуттар ортосунда жаңжал чыга турган болуп барды да. Анан эми биздики мындай да, эреже боюнча мен Саматты өзүн чакырып айттым. Эми Самке ушундай болуп атат, сен эми капат бегиниң. Экөөбүз башында сүйлөшкөнбүз. Баягы сыноо мөөнөтү менен азыр киресиң, эгерде мындай туура эмес действие болсо анда мен бошотууга мажбур болом дедим да. Өзү макул болду. Байке бошотсоңуз бошото бериңиз, мен бери араң жүрөм, кете берем деди да. Мына ошол негизинде бошотулду. Анан бул могул арыздарды мына максат айтып атпайбы тиги баланча сомдо, бул өзү алган арыздар болчу. Момча сом бердик деп элдер кайрылып арыз берди. Муну эртең мен эми тиешелүү жерге жолдоого мен мажбур болом да. Рахмат. Мэриядан келген анан ушул тармакты сиз баягы кураторлук кылган адам катары айтсаңыз, Нурлан мырза. Ушундай маалыматтар, ушундай болгон төбө чачтык тик турган окуялар жөнүндө сөз болуп атат. Ошо акыркы 3-4 күндөн беричи. Билсиңиздер беле, мэрия бул боюнча маалымат барбы? Кандай чараларды көрдү билсе? Кандай маалыматтар келип атчы, эметчи. Бирок азыр мына 2-3 күндөн бери аябай резонанстуу болуп кетпедиби? Аябай резонанстуу. Мен ойлоп атам, ушул көрүш керек. Эмчи деген арыздар болуп атпайбы? Эки тараптан деги. Ошолордун баарын караш керек. Атайын органдар бар. Ким ошол баарын өткөзө турган жумушун эмесин аткарсын, өткөзүп чыгайлык. Мэрия мындай киришип, мисалы, эгер айыпталып аткан адамдар болсо, мисалы аларды убактылуу тергөө бүткөнгө чейин, балким иликтөө бүткөнгө чейин деп мындай. Жок, резонансты мен жазам. Эме барууга берет, непосредственно заявка, заявление болот, баары өздөрү дагы решать этет эмет. Демек, азырынча киришкен жок мэрия. Ритуальный услуг. Мындай да, Резонансты мен жазам. Мен болбосо бул эше чыкпайт болчу. комиссия түзүп атат. Бул жерде ушу балдарга рахмат айтыш керек. Ошол жерден коңгуроо кагып, Самат байке ойгонуңуз, берден ондай коррупционный схема бар. Токтотпосок болбойт дегенден биз көтөрүлдүк. Атак бул билинбейт болчу. Жанагы кышында көрдүңүздөр, тест жарылды го. Ошондой көйгөй берде да болууда. Бул балдар Алихан деген Алиев 70 миң, 80 миң, 30 миң, 50 миң алган жерлер бар. Капач каскан балдар 2 миң сом алчу экен, 2 миң сом. Бул не деген шумдук? 70 миң алып туруп 2 миң сом балдар көрөт. Мына балдар ошон үчүн балдар көтөрдү бул көйгөйдү. Комбинаттын алдына чейин бардышты. Комбинаттын алдына барып туруп Аскарбек Тукешевди чакырышты. Аскарбек Тукешев, келиңиз. Биз нона көйгөй болуп атат. Сиз эмне үчүн биз жакта коррупцияны жоюп атсак, сиз дагы бир коррупционерди алып келдиңиз деп туруп, Маңгаш деген, Чыңгыз деген бар. Ошо коррупционерди кайрап келип туруп, Аскарбек Тукешев өзү келип койду. Бул эмне деген? Бул башка кишинин койсо болбойбу? Эмне Чыңгыздан башка жумушчу киши жокпу бу жерде? Чыңгыз деген ошон бүт жерлер Чыңгыз саткан жерлер. Бизде фактылар полный бар. Арыздар бар ошо Чыңгызга действительно мына 30 миңден, 50 миңден, 60 миңден берген акчалар бар экен. Бизде факт, биз жөн сүйлөгөн жок, жерде бүт факт менен биз сүйлөп атабыз. Керектүү мына эртең иликтөө жүрөт деп атат мына укук органдарына. Биз бүт тиешелүү документтерди беребиз.
ошондо билинет ким ак ким кара. Аскар Түкешев туруп алып туруп ак болбой эле коюңуз. Мен сизге дала жолу айткам, Аскар Түкешевич, пока давайте мыякты жоелу десек, сиз вообще даже унутпай койдуңуз Аскар Түкешевич. Сиз мага бир да жолу айткан жоксуз. Самат, эмне жерде коррупцион схема бар? Жоелу деп айттыңызбы? Айткан жоксуз. А бир да турасыз мен акылдуу сөздөрүңүздү айтып. Сиз мага жардам да берген жоксуз. Мен сизге канча жолу келиптим? Мына Алиевди жок кылыңыз, мына түрктү. Жок кылбасаңыз, эмне жерде резня чыгат. Кыргыз-түрк согушу чыгат. Коюңуз дедим мен сизге. Сиз унутпай койдуңуз. Мен сизге докладной жаздым. Алиев жумушка чыкпай атат. Токтотуңуз. Аскар Түкешев эмне жерде заборлор жок экен. Заборлорду угдап кетишти. Биз даже видеосъемка кылып заборлорду билебиз. Карыга апарып карыга ким жыйып койгон. Биз бүт издеп койдук. Азыр жооп бергенге чейин бизде рекламалык тыныгуу бар экен, анан талкуу уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз Бишкектеги көр сатуу маселесин талкуулап жатабыз. Ушул маселеге үн кошом десеңиздер дагы экранда биздин телефон номерлер көрүнүп турат. Ошол жака чалып, сурооңузду же ой пикириңизди айтып, сиз дагы аралашсаңыз болот. Бизде телефондук чалуу бар экен. Алло. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып, анан кийин суроо сунушуңузду айтсаңыз болот. Мен атым Эрлан, мен Бишкек шаарынан чалып атам. Ушул келген коноктор, ушул мэриянын өкүлдөрү негизи бул ишти баары эле жакшы билет да. Мынчалык өр каткандар дагы чындыгында буга чейин билип жүргөн да. Эмне буга чейин 2014-жылдан бери айтпайт? Буларда да күнөө бар, баарында да күнөө бар да. Негизи бирөө кимиси азыр калып калса, ошонусу бирин-бири күнөөлөп атат азырчы. Азыр баардык нерсе ачык эле бар, сокур кишиге деле көрүнүп турат. Артка кетиңчиктегендин деле кереги жок. Негизгиси баягы ошол автобус өтчү жолбу, машина өтчү жолбу, ошонун баарына салынып атканда буга чейин билет. Эми алар жок эле бирөө салып кетсе анда, мыйзам салып кетсе анда ошол кишилерди камаш керек. Анан көзү тирүүлөрдү сатып атканда мындай карагылачы, бул эмне деген шумдук бул? Мындай баягы тирүү эле баягы кепирин жеген тирүү арбактар да. Рахмат. Мына жогоруда дагы пикир айтылды, ага чейин дагы Самат мырзадан айтылган жообуңуз барбы? Ошо бир катар дооматтар айтылып атпайбы? Мындай да, азыр мен жана айтпадымбы? Ошол мен жаңы келип, ошол ишти баштаган үчүн олар чыгып атат. Эгерде болгон болсо да. Самат мырза айтып атат, мен болгон үчүн чыгарып атам. Аскар Түкешев мен жазадым деп атат, сиз жазадым деп атасыз. Аскар Түкешев мага жардам бербей койду. Мен бул киши билем да. Жардам берген болсо, бул кишини мен жумушка алып туруп жумуштан кетирбейт эле да. Айтмак, Самат, мен сен үчүн туруп берем. Давай до конца демек да. Биз мен эми колуман келишинче жазадым. Ушу элге жакшы болсун, ушу элдер лишний раз акча төлөбөсүн, коррупцион схема токтосун деп мен колуман келишинче жазадым. Мамлекет тараптан, мэрия тараптан, Аскар Түкешев жактан эч кандай жардам жок. Мен жада калса жанагы өзүм барып райондук прокуратурага кайрылдым. Ушундай мафиондуу коррупцион схема бар экен. Жардам бериңиздер деп. Жардам беребиз деди. Жаныбызда жайгашкан милициянын сотрудниктерин чакырдым. Сотрудниктерди айтты, колуңуздан келишинче жардам беребиз байке. Айтыңыз, эмне жардам беребиз, айтыңыз, жардам беребиз. Биз жардам аябайбыз деди. Бир гана ошол Аскар Түкешевдин позициясын мен түшүнө албай койдум. Такыр түшүнө албай койдум. Мындайын айтам, бул киши өзүнүн бир позициясы барбы, же өзүнүн бир ошо кишилерге мындай карыздай болуп туруп алды да, почему-то ошолордун кишинин карыз болгонсу эле туруп алды. Анан мен айтып кетердин нерсем, ошол эмне үчүн ол кыргыз улутундагы адамдар, кыргыз улутунда мусулман адамдар, дагы жолу айтайын, өткөндө да айткам. 15 миңден жогору 40 миңге чейин төлөйт экен. Мен опрос жаздым адамдарданчы. А орус улутундагылар где-то 25-тен өйдө 50 миң, 60 миңге чейин. А именно кореец менен цыган улутундагылар 3 миңден 5 миң долларга чейин экен. Мен келип аткан адамдар менен жөн жүргөн жокмун. Мен келип аткан адамдар менен опрос кылып сүйлөштүм. Кандай болуп атат? Кандай болуп көнүңөр? Ким буякта? Кандай? Бүт айтып атат. Ой, здесь ужас. Спасибо вам большое. Вы нас выручаете деген адамдардын сөздөрү болот. Анан эми мэрия жактан жардам болбосо, же комбинаттын директору Аскар Түкешевден жардам болбосо, мен жалгыз как барам мен? Кимге барам мен? Дуана долуп жүрөм. Бир күнүн келип кран издедим. Мэрияга барып кайрылдыңызбы өзүңүз? Мэрияга барып кайрылганым жок. Мен убактым тар болуп калды. Мен жанагы инвентаризацияны эле 5 күн жасадым. Өзү 18 күндүн ичинде 5 күн. Сиздер ушул боюнча маалыматыңыздар бар экен, кийлигишип, аралашып, мындай бул жерде мындай мэрияда маалымат жок. Шаар бийлиги катары болуп аткан окуяга мындай сырттан көз салып турбай аралашып бирдиңерби?
Жок, атайын Мен барып айтып берейин атканбыз, ким? комиссиялар бар. Мындай да. Айтып берсеңиз. Самат мен кылдым деп атпайбы. Ал инвентаризацияны биз бүткөнбүз. Эми мындай да. Жо мисалы Азыр отур. Мен берем. сиз карыздай болуп анан ошол Ошону айтып берейин алгандай да. болуп деген мисалы сөздөр айтып атат. Ал анын баары жалган. Эми мындай, ошол эле бул кимди Саматты жана депутат суранып дайындалып деп атпаймынбы? Мен да ойлогом, эми жардам болот экен, жакшы болот экен десем, булар башкача ишти баштады да. Менин колум менен Схеманы аштык да, схеманы. Саматты алдырып келди дагы, анан кийин Ошондой жол. анан ошону иштеген жана Алихан деп атпайбы? Ошол балдарды бул өздөрү өзүнө тартыш үчүн ошолор менен ишти баштайт да. Ошону кафеге чакырып, депутат кафеге чакырып, аны көндүргөнгө аракет жасайт. Сен Ошол адамдан чыктыбы? Ал адам сиздерге иштесе эле буга чейин. Аны бизге өтпөгениңизди мен сөзүмдү бөлүп айтып берсем. келип атат да. Мен айтып берейин да, сөзүмдү бөлүп. Аны кафеге чакырып алып, чай берип, сен деген мени колдосоң, иштейсиң. Каласың. Сен да жетекчиликке каршы чыкканың. Капкаякта суммаларды сүйлөйт, бар жоктун баарын айтат. Анын баары запистер ютубта турбайбы? Депутаттар сүйлөп аткан запистер бар. Мен баарын башкарам, мен баарын билем. Мага мэрдин дагы, вице-мэрдин дагы, башка депутат, мен чечем. Сен да коркпогун, мага өткүн деген иш аракеттер болгон да. Анан мен аларды билгенде мен кантип анан буларды калтырам? Эмне буга чейин сизге иштеп келди эле ал? Жок, сизге эмес, Тарап өтүп дегендей. Жок. Ошоntу айтып атпайбы? Сизге иштеп келди эле. Мен кайдан билем ал кимге иштеп атканын? Иштеп эле жүргөн Биз тарап өттүк да, биз тарап өттүк. Бул киши иштеген да, бул киши болчу. Аны мен көргөндөн кийин Биз айтып атабыз, ал кишигечи, анда мен ойлодум да. Сен лучше помоги нам. Ошол сен Ойлодум да, булар деген бизге анда ачыгын айт. атайын тигине биригип алып туруп, Биз ошого кириштик. анан жанагы схеманы иштеген аткан турбайбы деп туруп, анан мен тазалоого мажбур болдум да. Бул киши делечи келип, булар деле мэриядан проверка менен келишчи. Проверка менен келгенде эми кыдырып көрүш керек да, жолдорду көрүш керек, каяк жакта аллейкалар көмүлүп атабы, эмне болуп атат. Булар эчтекени кылчу эмес, көрүп эле жүрчүмүн да, бул байке келип жүрчү. Проверка менен келишчи, буларчы өзүнчө 3-4 киши болуп. Ошо центральныйга эле келет, Алиханга жолугат, болду, кайрылат, кетишет. Ал факты любой азыр рабочийден сурасаңар, тааныйт, байкенин например тааныды, мен таныды, келет, бул центральныйдан эле. Дальше кетпей шлагбаумдан кайрылышат, болду, кетишет. Барчы элеңиз сиз? Жок. Түштүк Мен батыш. Алихан деген кишини билбейм. Жок, түштүк батыш көрсөңөр барчы. Конечно. Оода. Ал жерге жолу жүргөнбүз. Жолу эмне кылчу? Комиссия менен чогуу барганбыз, көргөнбүз. Благоустройство боюнча барганбыз, мусор, анан кийин аллейкаларды сиз айтып атпайсызбы? Ошолорду кандай эмне атып атканын. Ошонун баарында тең келип туруп, мен барганыма анан дальше шлагбаумдан киришпейт да буларчы. Алиханга жолугат, болду, кайрылат, кетет да болду. Мен билбейм азыр эми ачыкка чыгып атат. Бул жигит азыр Булар ошол эмне болуп жерде атат билбейм. арендатормун деп атпайбы? Ошол көрүстөөнүн коросунда 3 арендатор бар да. Булардын бүгүнкү иштеп аткан Аренда эмне? бул жана вагонеткаларды коюп алып туруп эстелик жасашат да. Булардын бүгүнкүгө чейин кылып аткан иштери дагы мыйзамсыз болуп калган. Себеп дегенде ошол бюджетке жана аренда акыны негизи бюджетке төлөш керек. Бюджетке төлөш керек да. Анан аны мурдакы мага чейинки мурдакы директорлор менен келишим түзүп алып иштеп келе беришкен. Азыр мен анын баарын токтоттум. Сиздики деле бар да. Анан кое тургун. 2018 жаңы жылдан кийин майга чейин мен квитанцияларым бар например. Жок, ал- Ай сайын ал 3 мындай. миң сомдон комбинатка төлөп атам. Ал мындай, азыр ошону деген УМС, УМИ деп коет да. УЗР. Ошолор конкурс жарыялап, конкурстун негизинде анан ким утуп алган болсо көбүрөөк төлөп аренда акыны. Анан ошолорго алып иштеш керек. Ошого чейин булар ишин токтотту. Ичкүдүүсү бар. Анан бул максат өзү жана мен айтпадым, 15-жылга чейин ошол жерде иштеген. Ошол жана центральный аллея деп коет. Ошонун баарын тоодон бери карай толгон токой ошол сөйөктөрдү коюп толтуруп таштаган мына ушулар. 15-жылы кылмыш иши козголгон. Азыр деген балким ошол кайра жанданышы мүмкүн азырчы. Жандалса экен, Жандалса сонун болот да байке. Ошол жандалганда иш жандалганда жакшы болот. Жок, ошол жакта иштеп келген, ошол жакта иштеп каражат канча ставка экенин билгенге жараша булар алып жүргөн деген сөздөр сизге да сиздин тарапка айтылды. Байке тарабынан. билет Ал нерсени Алып жүрдүңөр беле. Алихансыз Канча алчыңар эле? Канча алчыңар эле иштеген? 2000 сом Ал эмне үчүн? касып көмгөнбүзгө. Ал Мүрзөнү биз касап, кара жумуш үчүн. өзүбүздүн Кассадан барып жумушубузга биз калып, Бул 2000 сом официалдуу алабыз. кассаданбы? Жок, Кассадан жок, эмес, элдин Алихан жонунан берет. сейип атпайбы? Заведующий менен Алихан берет. Аны А касса бизге 3,5 миң сом эле берет. Айлык берет, 3,5 Айлык сом. болду, Бир айда. бүттү.
Мен бул маселе менен бир айда 3,5 миң сом мен санитармын да. 2 миң сомдон бир айда аласыңарбы же бир Жок, бир яманы казып күнүндө долгунда 2 миң сом. канча адам коюлат ал жерге? Күнүгө Орто бир 3, эсеппен. 4, 5 киши коюлат. азыр азайып Күнүгө. калды азыр. Аскар Азыр Түкешевке деле мен ошондой бул коюлат. маселе менен киргем. Аскар Түкешевке 2 айттым. миң сомдон алса күнүгө 10 миң сомдон алып тургансыңар. Жок, аны эми мен тияктагы жалгыз киши эмесмин да. Терде, например, штатта 11 киши болсок, нештатниктер дагы бир 11-15 киши да. Кезектешип иштейсиңер. 25 киши. Аны 25 киши бөлүшүбүз керек да анын баарын теңчи. Баарыбызга тең оокат керек да. Например, бир күн кассак, азыр 3-4 күн кассак. сөзүңүз оозуңузда бизде телефон чалуу бар экен. Көрөрманыбыз, сиз түз эфирдесиз. Алло. Алло, сиз телевизордун үнүн азайтып алып, өзүңүздү тааныштырып анан кийин ой пикириңизди айтыңыз. Алло, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Мен ошо ушул көйгөй боюнча чалып атам. Ушу СМИ аркылуу ушул жаңылык деген аябай бир чоң деген эффект берди. Анан мен деген суроом биринчиден Самат мырзага. Самат мырза, мо эми билбейм, ушу тиешеси барбы жокпу, мо ар кандай СМИде жүрөт ушундай жанакы Канат Музыралиев деген депутат. Мен аны, конечно, билбейм, бирок деген ушундай чын эле ушинтип бугражать этет беле же андай эмеспи, ошондой кандай дейсиз? Сиз өзүңүз башка интервьюда айткансыз, ошол жерге мен Канат алып келгенге мен эч кандай жашырбайм муну деп. Анан деген экинчи суроо. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, өзүңүздү. Максат, урматтуу телекөрүүчү. 7 май күнү мен күйөөм көзүнчө лично өзүңүз 20 миң сом алгансыз жергечи. Мен күйөөм сизге лично 20 миң сом берди. Ошо кандай деп? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, бул жерде айыптоо пикир айтылды, өзүңүздү тааныштырып кетиңиз. Менен ошол телеэфирге чыгып Урматтуу телекөрүүчү, өзүңүздү тааныштырыңыз. Урматтуу телекөрүүчү. Биздин телекөрүүчү өзүн тааныштырган жок. Бул калп 5 майда анча сумма акча алынган жок. 5 майда алынды балдардын копка закопкасы 3 миң сом. Мусульманский болсо 3-4 миң сом алынды. Алихан берип аткан мурунку заведующийлер 2 миң сом христианскийге берип аткан, мусульманскийге 3 миң сом берип аткан. Биз келгенде мен айттым 1000 сомдон кошкула балдар. 1000 сомдон ашык албагыла дедим да. Ошондо сиздин дарек айтылды дагы. Мен Канат Музыралиев боюнча айтып коеюн. Канат Музыралиев чыныгы менин жора жолдошум болот. Мен бул кишини аябай жакшы тааныйм. Бул кишинин дагы капталда турбай эмгеги салымы чоң бул жерге. Бул киши наоборот ушу көтөрүп, ушу көйгөйдү көтөрүп жардам берип атканына чын. Мен аябай ыраазымын ушул кишиге. Муну жашырыштын эле кереги жок. Чыныгы ушул киши аябай мага дайындаган, Самат берде аябай чоң коррупционный схема, ушуну ачып бериш үчүн сурандым депчи. Чын мен ошол эме менен келем, Аскар Түкешев аны прекрасно билет. Мен келип иштеп баштагандан кийин Аскар Түкешевичке мен жакпай калдым, себеби жанагындай схемалар ачылып баштады. Анан мен Аскар Түкешевке жанагы айтып атпай, жанагы 20 миң сом алды, буну алды, буну алды депчи. Мына мен айтып коеюн, мына Аскар Түкешев өзү дагы мына көзү турат. Мен келип айттым, Аскар Түкешев, балдардын айлыгы аябай аз экен. Балдардын айлыгын көтөрбөсөк болбойт. Кандай кылабыз десем, айттым, мен айлыкты азыр көтөрө албайм. Бул пока мыйзамда карай элекпиз, но мен көтөрүп берем деди. Мына көзү турат бул киши. Бирок мен айттым, жанагы элдерден момча сумма балдар алып өзүнүн услугасына көмөт экен десем, бул киши айтты, Самат деди, бул невписанный закон бар деди ал жерде. Балдар өздөрү элдерден алып көмсүн, бирок эч кандай ставка жок деди. Аскар Түкешев туурабы? Ушундай сөз айттыңыз беле? Анан мен айттым, Аскар Түкешев, бул биз мындай кылбайлы, буну бир мыйзамдаштырбайлы, бул элден алган, бул болбой эле коррупция болот атпайбы? Кандай? Сиз ушуну билип туруп, көз чумуп кайра мага айтып атасыздар, бул киши ойлонуп туруп калды. Анан ошо менен сөз бүтүп калды. Анан эми эмне дейбиз? Эми ошол наоборот мага жардам берген үчүн убакытты созуп келип туруп, анан кийин 18 күндөн кийин мени жумуштан бошотуп койду. Ошондой элден алып бере турганга уруксат берген болду эле? Жок, мындай да. Эми Самат бул жерде зрительдердин эмесин ойноп атат да. Биринчиден айлыктары төмөндөгөн ал чын. Мына бир 10-15 күн болуп калды. Жанакы санитар деп коет, ошолордун айлыгын азыр биртике көбөйттүк. Ошо ички өзүбүздүн резервибизден 1-2 миң сомго өйдө көтөрүлдү. Мурда 3 миң, 3,5 миң болсо 5,5 болду. 5тен ошонун тегереги болду да. Анан эмдиги жылкыга биз да ушу көрүп калдык. Ошол бюджетти кайра карап туруп дагы көбөйтүш керек болуп атат да. Эми ал көбөйтөлү десек биздики
чарбалык эсептеген мекеме да. Жана разычылык иретинде берилген акчаны алганга уруксат барбы? Эми мындайда Мисалы ошол жерде барган жакындары бересе. бул жерден мындайда мен сурак албаш керек да. Бул жерден сурак албаш керек да. Бул көрчүлөргө деле айыл жеринде деле көрчүлөрдүн өзүнүн эмгеги оор болот. Жок, ошо эмгек бар да уруксат берилгенби? Өлүгөсү берет. Ана мен аны көрбөгөндөн мен азыр аны айта албайм. Сизди уруксат берген тутпайбы? Расмий уруксат берип Жок, эми келген. бул Саматтагы кайра чувство ойноп атат да. Бул жерден андабайт, бул жерден. Жок, мен ошондо мен тактагым келип турат да. Аны тактабайлы. Барбы, жокпу? Андай жок. Жок. Эми мындай да, мен алып койду жумушта, мен алып койду деп атат да. Ошондой балким схема болгон болсо, ошол схеманы булар өздөрү түзөбүз деген ой болгон. Жанакы жана YouTube'га чыккан депутаттын сөзү бар, сөзүндө айтылып атат. Эй, Алихан, сен деген биз менен болгонуң. Сен биз менен болсоң, сен иштейсиң деп. Кадимкидей эле сөз айтып. Ошонун баары чыгып атпайбы? Чыгып атпайбы анын баары? Аны мен ойлоп чыгарган жокмун да. Мен ошондон кийин анан бул жигитти алып, мен өзүн айттым, чакырып, ай, Самат, чото жакшы болбой атат. Башында сүйлөшкөндө иш кетпей атат. Силер деген кайра ошол схема болчудай мага каршы иштеп баштап турсуңар. Анан мен анте албайм. Самат, сен мага капа болбо деп туруп, өзүнүн бетине айтып турган иштеп. Алиханды мен бул кишиге айттым. Жок, бул азыр талкуу эмес, ошол убакыт бүтүп баратат, ошон үчүн мындан ары мындай көйгөй жаралбаш үчүн, момундай маселе болбош үчүн мындай бир чети бул көйгөй ачылган жакшы, бирок экинчи чети эл үчүн уят боло тургандай нерсе. Ошону мен айтып берсем болобу? Чечүү үчүн эмне кылыш керек мындай? Токотер жерин айтып кетсеңиз, сизден баштайын. Чечүү үчүн азыр мен ошол жерде жетекчиликти башкарып тургандан кийин мен чечем. Баары жакшы болот. Ошон үчүн аны мындай да, муну жана коррупционный составляющий деген бар да. Ошону жок кылыш үчүн да мен айтып кетпедим сөзүмдөчү. Дагы бир жаңы могу шаардын могу түштүк батыш жер алыш керек. Жер алып, анан койсо ошо менен өзү жок болот. Себеп дегенде баарын картага бөлүп кой турайын сен. Сен баарын жасап жүргөнсүң, ошонун баарын жасап жүргөнсүң сен. Жок, сиз анын баарын жана квадраттарга бөлүп коюш керек. Квадраттарга бөлүп, номерлоп коюш керек. Анан өкмөттүн жаңы токтому чыкты, мына мэриядан бир киши болот. Ошол участокко кол кое турган. Эми мындан ары карай максат да кол койбойт, башка да кол койбойт. Бул жанагы эл тугунчу партия айтып атпайбы, орекин салып алып чөнтөгүнө салып жүрүп атпайбы? Ошондой болбойт. ушул нерсе жоюлат, Жоюлат. Сиздин пикирде эмне кылыш керек? Бул нерсе эч качан жокпойт, жоюлбайт. Жана жердеги мага чейин иштеген коррупционный адамдарды кайра өзү Аскар Түкеш өзү кайра алып келген. Адан тышкары ал кишилер кетмейт жана жерде эч кандай өзгөрбөйт. Потому что ар бир кишинин өзүнүн интереси бар. Алар көмүп калган адамдар кайра ала берет, болду. Башка эч кандай жол жок. Анан ал жерде бака балдардын айлыгын көтөрүп тиешелүү деңгээлге алып келмейинче коррупционный схема токтобойт. Мен кыскача ушуну айткым келет. Силер да ошол жерде иштеген катары көп жыл. Аскар Түкешев айтып атпайбы? Второй место жөнүндө депчи, бул токтолбойт. Буну келип туруп жакшы бир жетекчи келиш керек да. Например, да, Самат Байкедей жетекчи келсе, бул токтолот. Жакын эле уже токтолуп бараткан жерден кайра алды, кайра башталып атат да. Бул нерсечи коррупциячы. Кайра башталат и башталат. Бул болгон. Аскар Түкешев өзү деле айткан да, Аскар Түкешевке мен айткам, Аскар Түкешев бир жалып келди. Ушундай 7,5 миңге второй место сатыптырсыңар. Анын үстүнө Чыңгыз менен Алихан бирөөнү коюп салыптыр. Ал жалып кылып атат Байке десем, Аскар Түкешев айтты, мен билбейм. Менин тиякта бир эле эмем бар деди. Саткан жерим деди. Ошо бир памятник бар да, Байэлиев дегенчи. Ошонун астында 2 холмик турат. Сен мындай туура сүйлөм. Ошо холмикти Аскар Түкешев мага айтканда, максат ошол эле менин эмем бар, башка жерим жок деген да. Мына өзүнүн сөзү, мен асмандан алган жокмун. Ошол сиз Нурлан мырза айтсаңыз, мэрия бул нерсенин баарын сиз өзүңүз көрдүңүз, уктуңуз, угатасыз. Мындан ары кандай чара көрөсүздөр? Менин оюмча болсо, бүгүн болсо биздин эмебиз баары өзүнчө следствие болуп кетти. Как допрос катары болуп кетти. Мындай жакшы бирдеке сунуштар болгон эмес, болгон жок да. Мен ойлоп атам, азыр биринчиден, азыр эмне чыр болуп атат? Чыр болуп атат именно мүрзөлөр, захоронение. Захоронение, же под захоронение болобу, же кандай, же сатуу, баалар, ошолор болуп атат. Мен ойлоп атам, бирдеке мындай нормативдүү документ керек, же положение болобу, же правила болобу, кандай деңгээлдер кандай, мисалы мына өтүп кеткен кишинин туугандары барбы, уруксат болобу, болбойбу, же кайсы критерийлер менен уруксат болот, эмне болот, ошолорду чыгарыш керек деп ойлонуп атам. Ошол, по-моему, правильно ошол будет. Анан кийин ойлоп атам,
азыр болсо жогорку кеңеште дагы эметип атпайбы, уже 3 чечени болду, 2 чечени болбодубу, апохоронном деле деген. Ошол аягына чыкса, кандай эмне болсо Мыйзам долбоор карап атат да. ошол доработка чыкса, анан кийин ал дагы бирдеке жардам берет. Демек бүгүнкүдөй эле кылып ошол жерден чечпей, бул мэрия колго алыш керекпи? Мындай уруксат берүүнү дагы башканы дагы мисалы тигил жактан чечилген үчүн көп сөздөр чыгып атпайбы бүгүн? Аны дагы мэрия караш керек. Ошол жагын карайсыңарбы? Аны дагы мэрия караш керек. Аны уже положение, тиги баруунун положениясын уже карап чыгыш керек да, Убакыт бүтүп калды, 2 сөз менен айтсаңыз. Азыр өкмөттүн жаңы токтому чыкты. Эки Ошол сөз менен токтомдун негизинде мекеме баруу эмес, учреждение да, муниципалдык ишкана. Мэрия берет. Максат да бербейт, самат да Демек баары бербейт. иреттелет, Баары иреттелет, ошого келди азыр. Башаламандык жоюлат. Башаламандык мына катышып жүргөн балдар. Жок, башаламандык жоюлабы мындан Бүттү, кийин? жоюлду. Сиз сөз бересизби ушул? Бүттү. Булар өздөрү эле уже көп жылдан бери иштеп аткан Рахмат. кишилер экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Артра программасын көрдүңүздөр түз эфирде. Бул жолу биз Бишкектеги ошол Мүрзөдөгү коррупция маселесин талкуу кылдык. Бүгүнкү берүүгө тиешелүү жетекчилер, тиешелүү адамдар келип катышты. Берүүнү Мемирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.